Кызлар кадр саясатында талкалап атпайбы бүгүн. Бүгүн сатып алуулар менен ар кандай жаштарды бири-бирине кагылыштырып, бирок Нурбек Тотонов деген биздин агаларыбыз, Осмон Турдумамбетов деген, бирок Токтогул районунан депутат болуп барып, да мени нет деген кнопканы баса албай атпайбы? Текшере турган органдар баары аралашып кеткен да. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын, башкача айтканда, бийликтин камчысын чаап, ошол жерде казинону кабыл алса казинону биздин жарандык коом бүгүнгө чыдай албай калды. Мисалы мен сизге мисал катары эле айтайын, Токтогул районунун прокурору ошол жерде урдап кеткен Нурбек Тотоновго кантип иш козгодун? Эски велосипедди кантип тебесиңер, ал болбой калды, уже жүрбөйт. Силер болсо теп деп атасың, течи. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо политик берүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү коногубуз жарандык активист, Токтогул жаштар биримдиги уюмунун өкүлү, жетекчиси Болотбек Дүйшөналиев. Саламатсызбы? Болот мырза, учурда мынакей жаштардын бирден бир талабы бул баягы 5-октябрдагы болуп өткөн, былтыркы жылы болуп өткөн окуялардан кийинки баардыгы иллюстрация маселеси болчу да. Сиз ошондон бери баягы регионалдык деңгээлде көп маселелерди көтөрүп келатасыз да. Ошол эле Токтогул районунан чыккан депутаттардын баягы иштебей жаткандыгы, ошол эле мурдагы жетекчилер кайра кызматка келип атканы жөнүндөчү. Негизи мындай көп талаптарды коюп атасыздар, бирок мындай жыйынтык барбы? Негизи жарандык коом бүгүнкү күндөн күнгө күч алып атат. Мен Токтогул районунан ошол жарандык коомду кылмыштуулук менен күрөшүп, жана ошондой эле районубузда көйгөйдүү маселелерди биздин жогорку кеңештин депутаттары көтөрбөгөндүктөн жарандык коом өзү демилгелеп көтөрүп баштады. Андан сырткары ошол 5-октябрда шайлоолордун жыйынтыгын өзүңүздөр көрбөдүңүздөрбү? Мекеним Кыргызстан, Биримдик деген партияларда биздин Токтогул районундагы биздин өзүбүздүн эле акелерибиз депутаттыкка талапкерлигин коюп, ошол жердеги сатып алуулар өтө опурталдуу болгон. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биздин депутаттар өздөрүнүн бизнестерин коргоп, мына жогорку кеңеште дагы деле отурат. Жана ошондо отурбастан эле орчундуу мыйзамдар кабыл алып атат да. Биз ошол мыйзамдарды кабыл алып атканда бүгүнкү күндө дагы ынанган жокпуз, биз канааттанган жокпуз. Жана ошондой эле биздин жергебиздеги эл өкүлү болуп барып, элдин маселесин чечкен жок алар. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын, башкача айтканда, бийликтин камчысын чаап, ошол жерде казинону кабыл алса казинону, жана башка ГЭС маселелерин кабыл алса ГЭС маселелерин биздин жарандык коом бүгүнкү күндө чыдай албай калды. Ошондуктан биз мындан кийин да токтобойбуз, биз чыга беребиз. Биз иллюстрация деп чыкканбыз, азыркы жаштар. Дагы деле ошол позициябызда турабыз. Ошол Токтогул районунан чыккан депутаттарды айтып атасыздар да, мисалы Токтогул эли эмне жаштар айтып атасыздар. Ошол эле электр энергия, анан баягы Камарата бир ГЭСи кошуналар менен курулат деген маселелерге абдан карамача каршыбыз деп. Ушул боюнча деле биздин депутаттар өздөрүнүн позициясын билдирип койсо болмок беле? Биздин депутаттар, чынын айтайынбы, Нурбек Тотонов деген бул биздин агаларыбыз, Осмон Турдумамбетов деген, бирок Токтогул районунан депутат болуп барып, да мени нет деген кнопканы баса албай атпайбы? Ошону жаңылып калыптырмын деп, бул протокольный регламенттин жолу менен ошол жогорку кеңеште ооба деп кетти, казиного макулмун деп. Бирок стенограммага чыгып элди алдап атпайбы бүгүнкү күндөчү? Мен ошол күйдүрөт да. Мен ошон үчүн жалпы жарандарга маалымат бергим келет да. Бул элди алдап атат. Өздөрү намаз окумуш болуп туруп, мына казинону макул деп добуш бербеди. Кайра артка тартып атат да. Ошол эле мындайча айтканда, билимсиз адамдар бүгүн Токтогулдагы ГЭС маселелерин кантип чечет? Мына Камарата ГЭС маселесин курабыз деп атат. Бул жерде өзбек менен кыргыздын ичиндеги стратегиялык маани, андан сырткары ошол жерде жергиликтүү жашоочулардын, Токтогул элинин булар үлүшүн коргогон жок да. Ошон үчүн бул адамдардын бүгүнкү күндө моралдыктагы бардык жактан ресурстары түгөндү. Бул адамдар кийинки созывга белсенип келатса, бул адамдар келбеш керек. Биз буга жол бербейбиз. Иллюстрацияны биз ушул райондун деңгээлинен баштайбыз. Ошол электр энергиясы боюнча деле атайын баягы Токтогул району боюнча атайын баягы эсеп ачылган болчу. Бул Токтогул элине баягы компенсация катары төлөнүп турган.
ушул азыркы кезге чейин баягы которулган акчалар бир булагына жеткен жок, максаттуу пайдаланылган жок деп атабыз да. Бул боюнча мисалы бизге которулган акчалар дагы бара ушул 70 миллион сом тегерегине которулат, андан кийин компенсация төлөм бүткөндөн кийин бул маселе жоюлат деген мисалдар айтылат да. Туура. Биздин компенсация боюнча опурталдуу маселелер көп. Ошол эле Осмон Турдумамбетов, ошол эле Нурбек Тотонов биздин Токтогул өрөөнүндө компенсация толуктоо боюнча 73 миллион, бүгүнкү күндө 80 миллион сом төлөнөт да. Мен ошону учурдан пайдаланып ушу Кыргызстандын, ошо өзүмдүн жердештериме маалымат бергим келет да. Бул акчаны эгерде 80 миллион сомду бүгүнкү күндө калктын саны Токтогулда 105 миң киши бөлө турган болсок, бир адамга ошол жерде 800 сомдон айланат жылына. Аны күнгө бөлө турган болсок, бир күндө бизге жардам 1 сом 90 тыйын. Болжолдо ушундай да айланат да. Эми 1 сом 90 тыйын, бир жылда 800 сом берсе, биз кай жыл инфраструктураны өнүктүрөбүз. Бул маселелерди биз ушу депутаттар, шайлаган депутаттар жогорку кеңеште көтөрүп, компенсацияны көбөйтүп, ошол жерде светтерди арзандатат деп жөнөткөнбүз да. Алар көтөрө албайт. Себеби эмнеде? Себеби ошол спец фонддо өздөрү иштеп, өздөрү майкаңдатып, ошо сиз айткан бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард 200 миллион сом сарпталган Токтогулга компенсация. Аны өздөрү бир бурчун жеп кетпеди. Алар кантип көтөрөт? Көтөрө албайт. Алардын бүгүнкү күндө көтөрө албаганы ушул жердеги артынан кылмыш иштер козголгондуктан буларды бүгүнкү бийлик колдонуп атат. Буларды тушап алган, байлап алган. Булар маселе көтөрө албайт. Ошон үчүн биз иллюстрация маселелерине чыгып атабыз. Булар кетиш керек. Мындайча айткандачы, орундарын бошотуш керек. Жаштарга орунду бериш керек. Мына дымагы бар, күчтүү жаштар чыгыш керек. Булар кадр саясатында талкалап атпайбы бүгүн? Бүгүн сатып алуулар менен ар кандай жаштарды бири-бирине кагылыштырып, бирок сапаттуу адам чыкпай атат бизден. Ошон үчүн булар кетиш керек. Свет маселесин да чече албайт. Булар тарыхты да түшүнбөйт. Булар спец фонддун бюджетин да көбөйтө албайт. ГЭС бүгүнкү күндө мына маалыматтар боюнча 85-83 жылдар өзүн актаган. Бүгүн көктөп кетти. Эгертең эксплуатациядан чыга турган болсо ал ГЭС акыры чыгат да. Анда Токтогулдун бүгүнкү абалы кандай болот? Чыкпаган сууларга ким чыгарат? Мына ушул маселелерге биз жооп издеп, ошол жерде иллюстрация маселелерин ошон үчүн көтөрүп атабыз. Ошол эле атайын каражат фондко бөлүнгөн каражаттарга салынган, мисалы ошол эле Токтогул районундагы айылдарындагы суу чыгаруучу каналдар бардыгы максаттуу пайдаланууга берилген жок да, баары жарым-жартылай ишке киришти, калганы бүтпөй калды. Акчанын жарымы жок, акчаны калганы бөлүнгөн эмес, ар кандай компанияларга кылмыш иштери козголгон. Эми бунун бардыгын ошол укук коргоо органдары деле документтери, кылмыш иштери козголуп жатат, бирок аягына да чыга элек да. Эмне себеп болушу мүмкүн? Себеп бул коррупциялык схемада ошол текшере турган органдар баары аралашып кеткен да. Бири-бирин чука албайт. Азыр мисалы мен сизге мисал катары эле айтайын, Токтогул районунун прокурору ошол жерде урдап кеткен Нурбек Тотоновго кантип иш козгосун? Кантип аны тартып келсин? Ал депутат болсо, ал болсо Садыр Жапаровго иш кылып берип атса, кызмат кылып берип атса. Сиз өзүңүз элестетсеңиз, Зулушев аны кантип иш козгоп турсун? Бат эле майкаңдат жаап коет. Мына ошон үчүн чечилбей келатат бул маселелер. Чечилбейт дагы. Анткени муун алмашыш керек. Эскирип бүттү. Система чириди. Эски велосипедти кантип тебесиңер? Ал болбой калды уже. Жүрбөйт. Силер болсо теп деп атасың, тигичи тепти, марафонго катышты атасың. Велосипед жүрбөйт, бузулуп калган велосипед. Себеби жок мындайча айтканда. Сиздердин койгон талабыңыздар азыр алдыда кыла турган жумушуңуздар? Талап өтө көп. Биз бүгүнкү күндө жарандык коом күндөн күнгө ушу Токтогулдун жарандык коом, активдүү жарандык коомду түзгөнгө аракет кылып атабыз. Биз эми демилгелеп Токтогулдун ичиндеги коррупциялык схемалардын баарын жүзүн ачабыз. Бизге жолтоо болгон депутатың дагы, ошол жерде акимиң дагы, мэриң дагы бизге эми жолтоо боло албайт. Анткени 30 жылдан бери мына биз 30 жылдан бери ошол эгемендүү жылдын жашташыбыз биз, куракташыбыз. Биз мына эми чоңоюп келдик ошо эгемендүү жылда булар урдаган болсо, биз ошолордун баарын бүгүн аң сезимдеп, анализдеп, акылыбыз эми жетип, эми айтып чыктык. Биз эми мындан кийин жол бербейбиз. Биз мыйзамдуу, конституциянын негизинде биз мыйзамдуу митингтерди уюштурабыз. Талаптарды коебуз, арыздарды жазабыз, сотко чейин кайрылабыз. Бирок ошол жерде адилеттүү чечимдер болобу, биз көз жүгүртөбүз. Эгерде бул бийлик болбосо, биз кийинки бийлик менен чечкенге аракет кылабыз.
Андан башка жол жок. Рахмат. Болот мырза, ушунча убакыт бөлүп өзүңүздүн ойлоруңузду, пикириңизди билдиргениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик.